Göçmöндөрдүн улуу күрөшүнүн эрежелери. Göçmöндөрдүн улуу күрөшү бул göçmöндөрдүн бириктирилген эркин бел боо күрөшү. Бел боо күрөшү күрөштүн эң байыркы түрлөрүнүн бири. Ал көптөгөн дүйнө элинин маданиятында кездешет. Балбандардын мелдеши байыркы китептерде жана дүйнөнүн көптөгөн элдик эпостарында эки баатырдын шамдагайлык, чыдамкайлыкка күч сынашкан мелдеши менен сүрөттөлөт. Бел боо менен күрөшүү өзүнүн жөнөкөйлүгү жана кызыктуулугу менен азыркы күнгө чейин этностордун жана дүйнө элдеринин салттуу маданиятында баштапкы пайда болгон түрүндө сакталып калган. Göçmöндөрдүн улуу күрөшүн өткөрүү эрежеси эң жөнөкөй. Ал эми калыстардын кармашка аралашуусу дээрлик жокко чыгарылган. Күрөштө бир гана эреже бар. Жеңиш үчүн атаандашын жерге көтөрүп чабуу керек. Эч кандай упайлар эсепке алынган эмес. Ошондуктан мелдеште таза жана калыс кармашты өткөрүүгө, абсолюттук жеңүүчүнү аныктоого шарт түзүлөт. Göçmöндөрдүн улуу күрөшүндө балбандардын салмагы эске алынбай өткөрүлөт. Башкача айтканда, абсолюттук салмак категориясында. Анткени байыркы мезгилде тараза болгон эмес. Ал эми мелдештерде көбүнчө улуу батырлар жеңишке жетишкен. Экинчи, үчүнчү жана башка орун аныкталбастан абсолюттук жеңүүчү аныкталган. Анткени бул убакытта күрөш улуу жеңүүчү бирөө, калганы бирдей, жеңилгендер деген негизде өткөрүлгөн. Göçmöндөрдүн улуу күрөшүндө башка күрөштүн түрлөрүнүн жеңүүчүлөрү гана катышат. Алар бул мелдеште өзүнүн элин, өлкөсүн жана өзүнүн күрөшүнүн түрүн көрсөтө алат. Göçmöндөрдүн улуу күрөшүнүн негизинде төмөнкүлөр жатат. Күрөш атаандашынын курунан кармап жүргүзүлөт. Баатырлардын жогорку адебине ылайык болгон ар кандай кыймылдар, жеңишке алып келген ар кандай көтөрүп чабуу ыкмаларга уруксат берилген. Göçmöндөрдүн улуу күрөшүн өткөрүү боюнча эрежелер, ыкмалардын түрлөрү, жеңүүчүнү аныктоо тартиби Азербайжан, Иран, Түрк, Казак, Кыргыз, Өзбек, Орус, Түркмөн, Монгол, Татар, Корей, Жапон жана башка дүйнө элдеринин салттуу күрөшүнүн түрлөрүнөн алынган. Göçmöндөрдүн улуу күрөшү боюнча мелдештин жеңүүчүсү улуу балбан деп жарыяланат. Ал эми анын ысымы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын улуу жеңүүчүлөрүнүн байыркы китебине алтын тамгалар менен жазылат. Göçmöндөрдүн улуу күрөшү боюнча мелдештерди өткөрүү тартиби көчмөн элдердин салтына жана маданиятына толугу менен ылайык келет. Көп кылымдар мурун кандай өткөрүлсө, азыр да ошондой эле өткөрүлөт. Байыркы мезгилде жоолошкон эки элдин ортосундагы тиреш кайбир учурда көпчүлүк катышкан кыргын менен эмес, эки тараптын мыкты балбандарынын кармашы менен чечилген. Ар бир балбан майданга улуттук кийими менен чыгып, атаандашы менен учурашып, анын элине болгон урматын көрсөткөн. Андан ары элдик төкмө акындар жоокер балбандын күчүрмөн духун колдоп, анын жеңиштерин ыр, би жана төкмөлүк өнөрү менен атагын көтөрүшкөн. Таймаш өткөрүлүүчү жай. Göçmöндөрдүн улуу күрөшү 7-7 болгон улуттук килем шырдактын үстүндө өткөрүлөт. Анын ичинде балбандарга ыкма жасаганга уруксаат берилет. Жалпы килемдин узун туурасы 9-9 метрди түзөт. Килем 1 метр бийиктикте жайгаштырылып, четтери атайын килемден жерди көздөй кыйгачтатылып жасалып, эгерде балбандардын бирөөсү килемдин сыртына чыгып кетсе, кооптуу болбош үчүн жерге самандын түктөрү коюлат. Килемдин тегерегинде мелдеш бүткөнчө үзгүлтүксүз улуттук аспаптарда ойношкон жана дүйнөнүн элдик ырларын аткарышкан этно-фольклордук топтор жайгаштырылат. Жан тегерегинде дүйнө эпостарын айтуучулар отурушат. Мисалы, манасчылар. Алар баатырдык эпостардан үзүндүлөрдү жатка айтышып, өздөрүнүн аткаруу манерасы менен балбандарды шыктандырып, толкундануусун токтотуп жана жеңишке шыктандырышат. Килемге балбандарды кармашка чакыруу учурунда элдик аспапта ойноп, төкмө акындар тосуп алышып, көрүүчүлөргө алардын атын, өлкөсүн, жеңиштерин, наамдарын, жетишкендиктерин жана дене түзүлүшүн айтып, ырдап тааныштырышат. Ар бир балбанга тиешелүү өзүнчө төкмө акын дайындалат. Аягында улуу балбандан сырткары анын элдик акыны да сыйланат. Мелдештин катышуучулары көчмөндөрдүн улуу күрөшүнө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы улуттук күрөштүн түрлөрү боюнча абсолюттук салмак категориясындагы мелдештердин жеңүүчүлөрү катыша алышат.
алыш, ашыртмалы аба күреше, гореш, гүлеш, қазақ күресі, кураш, қырғыз күреш, пахлавани, самбо, серрым, сумо, моңгол бох. Егерде балбан улуттук күрөштүн бир нече түрүнүн жеңүүчүсү болсо, анда ал көчмөндөрдүн улуу күрөшүнө чыгуу үчүн бир гана түрүн тандап алышы керек. Ал эми ал утуп алган калган спорттун түрлөрүндө көчмөндөрдүн улуу күрөшүнө катышууга экинчи орун алган балбандарга укук берилет. Мелдештерди өткөрүү форматы. Көчмөндөрдүн улуу күрөшү улуттук күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештин жеңүүчүлөрүнүн салтанаттуу тизилүүсү менен башталат. Бул жеңүүчүлөр фольклордук топтордун музыкалдык коштоосунда күрөштүн улуттук кийими менен чыгышат. Алар менен бирге машыктыруучулар жана алардын делегациясынын өкүлдөрү колдоруна өз өлкөсүнүн желегин кармап кошо чыгат. Андан кийин өзүнүн өлкөсүнүн салтына жана маданиятына ылайык мелдештин катышуучулары көрүүчүлөр менен саламдашат. Мындан кийин мелдештин башталгандыгы тууралуу жарыяланып, бардык катышуучулар өздөрүнүн өлкөсүнүн желегин атайын орнотулган желек сабына илишип, чучугулак аземине катышат. Алар ар кандай түстөгү камчыны тартышат. Чучугулакта беридей түстөгүлөр атаандаш экендиги аныкталат. Андан кийин катышуучулар жана машыктыруучулар мелдеш өлкөрүүчү орундун капталында жайгашкан эки боз үйдү көздөй кетишет. Боз үйдө балбандар формасын, шым жана белгур кийишет жана мелдешке даярданышат. Ал эми катышуучулардын делегациясы жогорку калыстар тобу болгон аксакалдар кеңешинен орун алышат. Андан соң фольклордук топтун музыкалдык коштоосунда эки балбан катышуучуларга жана көрүүчүлөргө көчмөндөрдүн улуу күрөшү боюнча мелдештин эрежелерин демонстрациялоо максатында көрсөтмө кармашын өткөрүшөт. Кармаш жүрүп жаткан учурда иш чаранын кызыктуулугун күчөтүү максатында элдик төкмө акындар балбандардын жүрүш турушун, ыкмаларын жана сырткы турпатын оюн формасында айтып берип турушат. Акындардын бул айтымдары кармаш өтүп бүткөнчө уланат. Мелдештер жүрүп жаткан учурда көрүүчүлөргө акындарды, манасчыларды, комузчуларды, калыстарды жана балбандарды белек жана акчалай сыйлоого уруксат берилет. Жакшы тамаша, мыкты калыс, мыкты кармаш жүргүзгөндүгү жана жакшы ыкмаларды жасагандыгы үчүн. Мунун баары көчмөн калктардын салтына тиешелүү. Кармаштардын ортосунда көрүүчүлөргө артисттердин, бийчилердин, музыканттардын жана башка өнөр адамдардын оюн зооктору көрсөтүлүп турат. Кармаштын жеңүүчүсү жарыялангандан кийин жеңилген балбан өзүнүн желегин алып килемден чыгат. Бардык утулган балбандар килемдин жанында атайын даярдалган орунга келишип, кармаштын финалдык бөлүгүнө чейин улуу балбанды сыйлоого чейин ошол жерде болушат. Балбандын кийими, катышуучулардын кийими тыкыз пахтадан токулган, тизеден ылдый болгон шым жана узундугу 250, туурасы 80 см болгон пахтадан жасалган жумшак токулган кур. Ал туурасынан бүктөлүп оролот. Күрөш жылаңайлап өткөрүлөт. Ар бир балбанда ак жана кара түстөгү бел куру болушу керек. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу комитети бардык катышуучуларды керектүү болгон кийим менен камсыз кылат. Мелдештин катышуучулары өз өлкөсүнүн улуттук желегин ала келиши керек. Кармашуу. Балбандар бири-бирине бетме-бет туруп, муштумдарын түйүп, жүрөккө оң колду коюп, башын ылдый ийип саламдашат. Ар бир кармаш 3 этапта өткөрүлөт. Биринчи этап билектен кармашуу. Биринчи этап диаметри 1,5 метр болгон тегеректин ичинде өткөрүлөт. Балбандар тегеректин ичинде бири-бирине карама-каршы туруп, биринчи балбан өзүнүн каалоосу менен бир билегин алдыга сунат. Экинчи балбан анын билегин эки колу менен кармайт. Биринчи балбандын максаты билегин атаандашынын колунан бошотуу. Ошол эле учурда экинчи бош колун колдоно алат. Кол менен кармашууда колдор гана колдонулуп, дененин башка бөлүктөрүн колдонууга, буттарды ары-бери коюу жана атаандашын тегеректен түртүп чыгарууга тыюу салынат. Андан кийин балбандар орун алмашып кармашат. Биринчи этапта ар бир балбанга эң көбү 15 секунд берилет. Эгерде балбан бөлүнгөн убакыттын ичинде билегин бошото албаса, аракет кийинки балбанга өткөрүлөт. Биринчи этапта билегин атаандашынын колунан бошотуу үчүн аз убакыт короткон балбан жеңүүчү болот. Убакыттын эсеби элдик аспап, добулбасты уруу менен жүргүзүлөт. Биринчи этаптын жеңүүчүсү болгон балбанга биринчи болуп белбоодон кармаганга, тактап айтканда, ылайыктуу жолду тандап, оң жактан, сол жактан,
колду атаандашынын жонунан арта салып, же башка ыкма менен кармоого укук берилет. Эгерде биринчи этапта балбандар тең чыкса, анда бир эле убакта, бирдей абалда кармашат. Сол колу менен курдун сол жагынан кармайт. Оң кол менен атаандашынын колдорунан жана денесинин арасынан өткөрүп, оң жагынан кармайт. Экинчи этап кармашуу. Кармашуу 5 мүнөткө созулат. Кармашуунун катышуучулары жарыялангандан кийин балбандарга чыгууга 2 мүнөт берилет. Эгерде кечиксе, кошумча 1 мүнөт берилет. Балбандарды жарыялоо каадасы 5-7 мүнөттү түзөт. Калыс ар бир балбанга аркасынан баштап ичин көздөй тартып курду байлайт. Кур менен дененин ортосунда бир муштум баткандай орун калтырылат. Аны балбан киндик тушуна муштумун коюп өлчөйт. Андан кийин балбандар баштапкы абалында туруп, белги берилгенде эки колу менен атаандашынын курунан кармайт. Бирок ошол эле учурда курду колдорго ороп алууга тыюу салынат. Кармаш башталгандыгы тууралуу белги берилгенден кийин бир колду курдан бошотуп, колду арта салып кармоого, же болбосо бош колу менен атаандашын буттан, колдон, моюндан жана шымдан кармоого уруксаат берилет. Күрөш турган абалда гана жүргүзүлөт. Жеңиш үчүн балбандар атаандашын чалкасынан же чалкасына жакын капталга же бир далысына көтөрүп чабуусу керек. Эгерде балбан атаандашын ичке же ичке жакын кылып капталга чапса, анда кармашуу кайра балбандарды тургузуу менен баштапкы абалда улантылат. Бирок ошол эле учурда чабуулдагы балбанга биринчи болуп ыңгайлуу кармоо укугу берилет. Эгерде балбан айлантып чабуу прогиб учурунда өзү да чалкасынан түшсө же капталга жыгылып, токтоосуз атаандашын аркасына оодарып кетсе, андага таза чабуу жана жеңиш ыйгарылат. Эгерде балбан айлантып чабууну прогибде аткарып, өзү да чалкасынан түшүп, ал эми атаандашы анын үстүнө басып же аны көзөмөлдөй алса, анда анын атаандашына жеңиш берилет. Эгерде айлантып чабуудан кийин балбан чалкасынан түшүп, жана токтоосуз атаандашын капталга оодарып, өзү да капталга бурулса, ал эми атаандашы ошол учурда аны басып калбаса, экөө тең бирдей абалда болуп, аткарылган ыкма эсептелбейт. Күрөш бирдей укукта болуп, кармашуу тургузулган абалда улантылат. Эгерде эки балбан бирдей укуктагы кыймылда капталга же ичке кулап, бирок эч кандай аракет жок болсо, кармашуу кайра башталат. Эгерде бир балбан ыкма аткарган убагында экинчи балбандын колу курдан чыгып кетсе, биринчи балбан токтоосуз ыкма аткарууга укуктуу. Эгерде балбан ыкманы аягына чыгара албай калса, анда калыс балбандарды баштапкы абалга келтирип, кармашууну кайра баштайт. Мындай учурда атаандашын курду кое берүүгө мажбурлаган балбан биринчи болуп курдан кармоого укук алат. Эгер балбан эки жолу колун курдан бошотсо, анда ал жеңилди деп эсептелет. Эгерде бир балбан чабуулга өтүп, бул учурда экинчиси килемдин сыртына чыгып кетсе, анда калыс балбандарды баштапкы абалга келтирип, кармашуу кайрадан башталат. Ошол эле учурда чабуул жасаган балбан биринчи кармаганга укук алат. Эгерде балбан килемден эки жолу чыгып кетсе, анда ал жеңилди деп эсептелет. Эгерде бир балбан чабуулга өтүп, атаандаш кол салуу учурунда эки бутунан башка дене мүчөсү менен тизе, кол же жамбаш менен килемге тийсе, анда кол салган балбан өзүнүн аракетин уланта берет. Эки балбан бир убакта килемден чыгып кетсе, бул аракет бааланбайт. Анда калыс балбандарды баштапкы абалга келтирип, кармашууну улантат. Балбандар курду бирдей кармай алышат. Эгерде балбандардын бири кармашууга 1 мүнөттөн ашык кечиксе, анда ал жеңилет. Балбандардын бири жаракат алып, кармашууну уланта албаса же медициналык жардам 3 мүнөттөн ашып кетсе, анда ал жеңилди деп эсептелет. Кармашуу бүткөндөн кийин балбандар килемде калыс менен бир чейинде көрүүчүлөрдү карап тизилип, калыс жеңүүчүнүн колун көтөрөт. Андан кийин бири-бирине бурулуп, оң колунун муштумун түйүп, жүрөккө коюп, бетме-бет туруп, башын ийип, жакшы көрүш үчүн бири-бирине ыраазычылык билдиришет. Утулуп калган балбан жеңүүчүнү курдан кармап, өйдө бир нече секунд көтөрүп кармап турат. Андан кийин балбандар килемден чыгып кетишет. Утулгандан кийин балбан кармашта андан ары катыша албайт.
бирок финал бүткөнчө жана улуу балбанды жарыялаганга чейин килемдин жанында атайын бөлүнгөн жерде орун алат. Эгерде 5 мүнөттүн ичинде жеңүүчү аныкталбаса, кошумча 3-чү этап өткөрүлөт. 3-чү этап кыска кармоодо кармашуу. Кармашуунун узактыгы кыска кармоодо алдын ала жана жарым финалдык кармашууда 2 мүнөт, финалда 5 мүнөттү түзөт. Эгерде кармашуунун негизги убактында балбандар таза чабуу аткарбаса, кыска кармоодо кармашуу өткөрүлөт. Мындай учурда эки балбан буттарын абдан жакын кылып, бири-бирине карама-каршы туруп, бир убакытта курдан эки колдоп кармап, курду билегине бир жолу ороп алат. Андан соң калыстын күрөш деген буйругунан кийин балбандар күрөшө баштайт. 3-чү этапта колду курдан бошотууга тыюу салынат. Эгерде кол курдан чыгып кетсе, балбан жеңилди деп эсептелинет. Алдын ала кармаштарда кыска кармоодо 2 мүнөт ичинде атаандашын ар кандай ыкма менен чалкасынан көтөрүп чапкан балбан жеңүүчү болуп саналат. Эгерде балбандардын бири таза көтөрүп чабуу аткара албаса, анда эки балбан тең жеңилди деп эсептелинет. Жарым финалда күрөш диаметри 3 метр болгон тегеректе өтүп, 2 мүнөт ичинде жеңүү үчүн төмөнкүдөй аракеттерди кылышы керек. Чалкасынан ичке же капталга көтөрүп чабууну аткаруу, атаандашын килемден түртүп чыгаруу, атаандашын эки бутунан башка мүчөсү менен килемге тийүүгө же колун курдан бошотууга мажбур кылуу. Финалда улуу балбан деп 5 мүнөт ичинде атаандашын чалкасынан таза көтөрүп чапкан балбан жарыяланат. Эгерде мындай болбосо, балбандарга кошумча 2 мүнөт убакыт берилип, диаметри 3 метр болгон тегеректе өтүүчү күрөштө жеңиш үчүн төмөнкүдөй аракеттер жасалыш керек. Чалкасынан ичке же капталга көтөрүп чабуу, атаандашын тегеректин ичинен түртүп же көтөрүп чыгаруу, атаандашын эки бутунан башка мүчөсү менен килемге тийүүгө же колун курдан бошотууга мажбур кылуу. Эгерде берилген 2 мүнөттүн ичинде балбандар бир да жолу жогоруда айтылган аракеттерди жасай албаса, жеңүүчү аныкталбайт. Эки балбан тең жеңилди деп эсептелинет. Финалдык күрөштө тең чыгуу болгон учурда улуу балбанга каралган улуу балбан наамы жана сыйлык ыйгарылбайт. Кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын улуу балбаны улуу балбан наамына жетүү үчүн учурдагы улуу балбанды финалдан кийинки өзүнчө кармашта жеңип алуусу керек. Бул күрөш көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн финалдагы эрежелери менен жүргүзүлөт. Дүйнөдө бир гана улуу балбан болот. Улуу балбан наамын жарыялоодо жана ыйгарууда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсүнүн улуу күрөшү жарыяланат. Улуу финал жана улуу жеңүүчүнү сыйлоо. Улуу финалдын алдында килемде атайын оюн зоок көрсөтүлөт. Андан кийин финалга чыккан балбандар килемге чыгышат. Бардык финалга чейин утулган балбандар урматтоо белгисин билдирип, килемдин жанына атайын даярдалган орундан орун алышып, кармашка байкоо жүргүзүшөт. Финал аяктап, көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн жеңүүчүсү аныкталгандан кийин улуу балбанды сыйлоо аземи өткөрүлөт. Көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн бардык катышуучулары улуу балбанды колго көтөрүшөт. Андан соң жоокер көчмөндөрдүн атайын тобу колдоруна көтөрүшүп, байгеге берилүүчү атка мингизишет. Көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн бардык катышуучулары улуу жеңүүчү менен биргеликте элдин алдында ардактоо менен тегерени өтүп, элдин батасын алышат. Аягында көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн ардактуу коноктору улуу балбанды белгур жана башка этно атрибутикалар менен сыйлоочу килемге кайтып келишет. Мындан кийин улуу жеңүүчүнүн урматына дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын гимни ойнотулат. Көчмөндөрдүн улуу күрөшү боюнча жеңүүчүгө улуу балбан наамы ыйгарылып, анын ысмы жана күрөшүнүн түрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын улуу жеңүүчүлөр китебине жазылат. Улуу балбан кийинки оюндардын ардактуу коногу болуп, өзүнүн наамын сактоого укугу бар. Калыстар тобу мелдешти жүргүзүүнү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштуруу комитети ишке ашырат. Ар бир кармашта бир гана калыс кызмат кылат. Калыстардын буйруктары жана жаңсоолору: күрөш, кармашты баштоого же улантууга буйрук; токто, кармашты токтотууга же аяктоого буйрук. Эгерде калыс эки колун эки тарапка жайса жана кайчылаштырган кыймылдар жасаса, анда бул
ыкма же кыймыл аракет бааланбагандыгын билдирет. Эгерде кармашта балбан таза чабуу аткарса, анда калыс бир колун өйдө көтөрөт, ал эми экинчи кол менен балбанды көрсөтүп, жеңүүчүнү жарыялайт. Калыс килемдеги ыкмаларды жана кыймыл аракеттерди баалайт. Бирок талаш болгон кырдаалдарда жана жеңишти балбандардын бирөөнү ыйгарууну, улуу күрөштүн ырым-жырымдарын сактаган жана эрежелерин билген көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн делегациясынын катышуучулары мүчөсү болгон Аксакалдар кеңеши жарыялайт. Аксакалдар кеңеши жеңишти же талаш болгон кырдаалды чечүүнү белгилүү бир түстөгү камчыны, башкача айтканда килемдеги балбандардын биринин корунун түсүнө окшош камчыны көтөрүү менен көпчүлүк добуш менен аныктайт. Ал эми эгерде аксакалдардын добушу бирдей болуп кала турган болсо, жеңүүчүнү килемдеги калыс аныктайт. Килемдеги балбандардын бири Аксакалдар кеңешинин мүчөсүнүн бири менен бир өлкөдөн болсо, анда Аксакалдар кеңешинин ал мүчөсү добуш берүүгө катыша албайт. Уруксаат берилген аракеттер. Мелдештерде төмөнкү кыймыл аракеттер жана ыкмаларга уруксаат берилген. Атаандашынын бутуна буту менен аракеттер. Бут тосуу, бут менен илип алуу, чалуу, бутту ороп кармоо жана башкалар. Колдон, билектен, моюндан, буттан, шымдан кол менен кармоо. Сандан кармап чабуу, айлантып чабуу, бурап чабуу, атаандашына тизеси менен таянып, буттан кармап чабуу жана башкалар. Килемден сыртка түртүп чыгаруу. Тыюу салынган аракеттер. Мелдештерде төмөнкү кыймыл аракеттер менен ыкмаларга тыюу салынат. Атаандашына жаракат алып келүү жана ден соолугуна зыян келтирүү максатында атайын аракеттерди жасоо. Атайын башына түшүрүп чабуу, колдорун кайруу, денесинин ар кайсы бөлүгү менен сокку жасоо. Оорутуучу жана муунтуучу ыкмаларды жасоо. Тиштөө же тытуу, кулактан жана чачтан тартуу, манжылардан кармоо, колу менен баштан кармоо, курдан кармабай туруп көтөрүп чабуу, коргонуу максатында кол менен таянуу, ошонун ичинде башка, курсакка, шымга, буттарга таянуу, манжаларды оозго, көзгө же кулакка тыгуу, мелдеш өткөрүлүүчү жайдан бүткөнгө чейин кетип калуу, денеге башка нерселерди кийүү, шакек, чынжырча жана башкалар. Кыркылбаган тырмак менен келүү. Тыюу салынган дары-дармектерди, спирт ичимдиктерин колдонуу, сагыз чайноо жана башкалар. Эрежени бузган учурда балбан белектери менен байгелеринен ажыратылышы мүмкүн. Каттоо. Катышуучуларды каттоо мелдеш башталганга чейин бир күн мурун өткөрүлөт. Аны башкы калыс, башкы катчы жана дарыгер өткөрөт. Дарыгер ич кийим менен келген катышуучулардын медициналык кароосун өткөрөт. Денени кароо жана анын ден соолугун текшергенден кийин мелдешке катышуу же четтетүү тууралуу чечим чыгарат. Андан соң катышуучулар башкы калыска өздөрүнүн документтерин беришет жана таразага турушат. Ар бир катышуучу тууралуу маалымат, салмагы, бою, спорттук наамы жана жетишкендиктери башкы катчыга берилет. Каттоо бүткөндөн кийин катышуучулар менен топтордун өкүлдөрү көчмөндөрдүн улуу күрөшүнүн келишиминин алдында катышуу тууралуу жана бардык эрежелер менен ырым-жырымдарды сактай тургандыгын билдиришип, кол коюшат. Эрежелер менен ырым-жырымдарды сактабаган учурда балбан байгелүү сыйлыкты жана наамды ыйгароосуз мелдештен чыгарылат.